Акыркы 3 күн ичинде Бишкек шаарында долларга болгон баа кескин кымбаттады. Бишкектин акча алмаштыруучу жайларында жана банктарында анын куну 3 сомго көтөрүлгөнү байкалды. Мындан улам Улуттук банк валюталык интервенция жасап 53 миллион 700 миң акш долларын, анын 4 миллионун нак акча түрүндө саттыкка чыгарып, абал туруктуу деп билдирди. Бүгүн 11 мартка карата Улуттук банктын расмий сайтында доллардын курсу 69 сом 85 тыйындан сатылып жатканы жазылды. Ал эми Бишкектин акча алмаштыруучу жайларында анын баасы 72 сом 50 тыйынды түзүп жатканына күбө болдук. Бул учурду эксперттер ортодон пайдалануу катары сыпатташууда. Бул айтылган көйгөйлөрдөн улам бүгүн 11 мартта Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов эл аралык валюта базарында кырдаалдын сомго тийгизген таасири тууралуу маалымат каражат өкүлдөрүнө маалымат берип, брифинг өткөрдү. Айтымында маалымат берүүнүн негизги максаты валюта рыногундагы абалды элге билдирүү. Эл дүрбөлөңгө түшүп, долларга болгон суроо талап жогорулап кеткендиктен Улуттук банк интервенция жасап, суроо талаптардын негизин карап чыккан. Абдыгулов өлкөдө доллар боюнча эч кандай көйгөй дагы, банктарда эч кандай чектөө дагы жок экенин жыйын учурунда билдирип өттү. Абдыгулов билдиргендей, ар бир каалаган жаран банкка барып, кайсы сумма керек болсо, ошончо сумманы алмаштыра алат. Эң негизгиси жана психологикалык фактор болуп атат да. Ожидание бизнестики, анан биздин элибиздики кичине мындай көбүрөөк болуп калды да, бизде да өзгөрүү болот да. Ошондуктан көчө рекордный түрүдө интервенция жасадык да. Бирок бүгүнкү күнү эч кандай проблема жок. Любой банкта канча доллар алам десең, канча евро алам десең, же башка валюта алам десең, эч кандай чектүүлөр же мындай недостаток жок да. Ал ортомчулар тууралуу дагы пикирин билдирди. Айтымында бул жагдайдан пайдалангандар чыгат, бирок кандай болгон күндө дагы баары өз калыбына келет. Анткени мындан ары сомдун курсунун түшүүсүнө фундаменталдуу негиз жок. Ушундай ситуацияларда ар дайым мындай спекулятивный поползновениялар болот да. Бул эми бизнесте кээ бирлер мындай кичине көбүрөөк акча таап алайын деп жана курс менен ойноп кетишиге зарылчылык жасашат да, попытка кылыпчы. Бирок бүгүнкү күнү баары тең уже өзүнүн ордуна келди. Бирок кээ бир региондордо бүгүнкү күнү эртең менен биз маалымат алып атабыз, курстар кичине Бишкектен айырма болуп 70-73дөн ашып кетиптир да. Бирок бул естественный корректировка, региондорго маалымат кичине лак менен жетет да. Бүгүн күндүн аягына чейин бул маселенин баары өзүнүн балансына келет да. Ошондуктан эч деле көп проблемалар жок. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, мындай фундаменталдуу причиналар мындан ары сомдун курсу түшүүгө жок да. Жалпыга белгилүү болгондой, Кыргыз өлкөсүнүн соода өнөктөштөрүнүн базарларында талкуулардын жүз бергенине көп убакыт болду. Бул талкуулар биринчиден өнөктөш мамлекеттердин экспорттук тагыраагы нефть, кара металл сыяктуу товарларына байланыштуу болууда. Мындан улам алардын валюталарында ири секириктер байкалып жатат. Ал эми бул абалды эксперттер Кыргыз өлкөсүнө таасири тийбейт дешкени менен өлкө экономикасына, соода алакаларына таасири чоң экенин моюнга алышат. Экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыровдун айтымында өлкөдө доллардын курсу көтөрө турган жүйөлүү себептер деле болгон эмес. Анын билдиришинче, Улуттук банк акча алмаштыруу жайларындагы абалды көзөмөлгө албай жатат. Эгер абал кайталана берсе, инфляцияга кептелүү мүмкүндүгү жаралат. Анткени мында карап көргүлө, жыл сайын бизде ушул январь-февраль айлары бул деген жанакы иш көп мындай жүрө бербейт, соода көп жүрө бербейт. Бизнесмендер көп товарларын сатпайт. Ошону менен иш мындай акырын нугу менен мындай жүрө берет да. Анан эми иш негизи ушу марттардын бир ортолорунда акырындык менен жанданып баштайт да. Бирок ошол жанданган күнү дагы биз мына канча жылдан бери көрүп жүрөбүз, мындай өтө катуу жанданып, анан ошого аябай долларлар керек болуп, мындай деле көп жок да, мындай немесичи эми жанакы жүйөлүү нерселер. Анан эми бүгүнкү күндө карап көрсөңөр, бул баягы Улуттук банктын дагы сүйлөп аткан расмий билдирүүлөрүнөн карап турсаңар, эч мындай неме жок, өсүшүнө доллардын баягы шарттар түзүлгөн жок деди. Анткени биз деген байкап турабыз деди, көзөмөлгө алып турабыз деди. Эгерде ошо жылдын башынан баштап
мындай бир кыйынчылыктар болуп атканда биз деген интервенция кылып жүрдүк. Ошо 80 миллион доллардын тегерегинде интервенцияны кылышты. Анан бул да сапар ушундай бир баягы бир себептер жок болчу да. Бул менин оюмча бул жөн эле жанакындай бир Россияга шылтоомуш болуп туруп эле ошол рубльдин куну түшүп кетти деп туруп эле анан келип туруп ушул биякта көтөрүлгөн туура эмес болуп атат. Мисалы бүгүн деле карап турсаңар Улуттук банктын расмий билдирүүсү боюнча 69 сом деп турат. Бирок обменкаларда карап турсаңар 72-73-ке чейин чыгып атат да. Бул деген эми Улуттук банк өздөрү муну караш керек, билиш керек, көрүш керек да. Эмнеге неме болуп. Ошо көзөмөл болбой атат да анда. Ошо көзөмөл болбогон үчүн ушундай неме кылып чыгарып немесин кунун көтөрүп атышат. А бул деген өзүнчө мындай немеде болбош керек. Анткени Улуттук банк негизи өзү көптөн бери ошол биздин улуттук валютабызды кармап туруп келатат, ушул бир нукта. Анткени эмнеге муну кармап келатат? Эгерде азыр доллардын баасы чыгып кетсе, анда жанакындай сатылып аткан товарлар кымбат болуп калат, бизге импорт келген. Ал кымбаттап кетсе, анда жанакы пенсия, пособие, анан жанакындай мамлекеттен алган айлык маянасы менен жашаган адамдар анда кымбат баада алып калат. Анан бул деген жанакындай чоң инфляция болуп кетиши мүмкүн. Анан күнөөлүү ошол ким болот эми? Ошол жанакы нукка салбай, бир көзөмөлгө албаган анда Улуттук банк болуп калып атат. Бул боюнча акча алмаштырган жайларга келип эмнеге доллар кымбат сатылганы боюнча сурадык. Алардын кээ бири бааны Улуттук банк бекитип берет дешсе, кээ бири таптакыр жооп берүүдөн баш тартты. Мындай айтылып атат, негизи ортомчулар пайдаланып кетип атат, жана түйүндөрдү өздөрү көтөрүлүп атат деп атат да. Ушул нерсенин канчалык чындыгы бар? Жок, биз эмени карайбыз да. Нацбанк курсун карайбыз. Ошол менен эле. Сиз бошоп атасыз. Экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев доллардын көтөрүлүп кетүүсүн абалдан пайдаланып баюу жолдору катары баалайт. Кыргызча айтканда баягы эл дарбаса эшек кошо дарбайт деген сөз бар. Россияда рубль түшүп кетти, Казакстанда теңге түшүп кетти, бизде дагы сом түшөт экен деген бир чуручу да, күрүгү. Болбосо биз бул доллардын өзүнүн республикада болушу бул экспорт импортко байланыштуу. Бизде анчалык деңгээлде деле көп экспортубуз жок. Анчалык деңгээлде деле көп мындай бир чыгарган продукциябыз жок. Тескерисинче биз импортко көз карандыбыз. Коронавируска байланыштуу бизде импорт да азая түштү кескин. Базарларда баалар көтөрүлө баштады, инфляция боло баштады. Ал эми доллардын көтөрүлүп сомдон түшүп кетиши кечүүкү. Бул өздөрүнчө уюшуп алып бир кандайдыр бир деңгээлде жана Казакстан менен Россияда болуп аткан кырдаалды пайдаланып байып кетүү аракети. Бул бир объективдүү себептердин бири. Субъективүүсү бул ошо казак, орус мамлекеттеринен келип бизден дагы доллар сатып алып аткандар бар экен көп суммада. Ал үстүнө ушундай каң шаарды угуп, өздөрүнүн үйүндө жаткан баягы таңгак сомдорун кайра тезинен долларга алмаштыруу аракети жүрүп кетти да. Ушул каң шаардын аркасы менен. Анан албетте валюта рыногунда дагы бул ошо суроо талапка жараша баасын кескин көтөрүп ийишти. Бул убактылуу нерсе. Муну жөнгө сала турган Улуттук банк бар. Алар ушундай спекулятивный иштер менен байыган жанагы пункттарды жабышат, лицензиясын алышат, аларды жазага тартат, дүрбөлөңдү токтотууга аракет кылат. Мунун биздин экономикага, элибиздин жашоо деңгээлине эч кандай тиешеси жок. Бул спекулятивдик көрүнүш деп азырынча түшүнүш керек. Бирок баары бир коронавирус жанагы кризиси, чек аралардын жабылышы, экспорт импорттун токтошу, граждандардын бирине бири каттабай калышы, туризмдин кескин асайышы, ушунун баардыгы дээрлик баары бир экономикалык деңгээлге таасир этет, тескери, оң эмес. Андыктан мамлекет, өкмөт ушуга даяр болуш керек. Ушуну чечүү маселесин карап чыгыш керек. Эми биздин саясат, негизги саясат, биздин божомол дагы негизи эле мамлекеттик деңгээлде, экономикалык бауракей окумуштуулар деңгээлинде дагы кырдаалды биздин республикада көптөн бери эле сактап келетишат. Сактоого аракетте жүрүп атат. Бизде ушундай резерв да бар, жетишет. 2 миллиардга чукул алтын валюта резервибиз бар. Ал 1,5 жыл, 1 жылга жетет.
Бирок бул ажиотаж дүрбөлөң деп коет, пока эл түшүнгүчөктү. Жанагы ушундай спекулятивный иштерге барган валюта пункттарын жазалап, аларды бир калыпка келтирмейинче, албетте бир 2-3 күн, 4-5 күн бирден арыш болуп кетиши мүмкүн да. Курс болсо, кыйраты бийсе 1 сом 2 сомго кымбаттар официалдуу. Неофициалдуу чорный рынокто албетте баасы башкача. Анан мисалы азыр улуттук банктын расмий сайтында доллардын курсу 69 сом 85 тыйын деп жазылып турат да. Сиз окусаңыз керек. Биз жаңы эле ошол акча алмаштыруучу жайларына барып келдик. Ал жакта 72 сом 50 тыйын, 75 тыйын деп стабилдүү бааны көрө алган жокпуз да. Бул абалды кандай деп баалайсыз? Муну улуттук банк өзү териштирет. Өздөрү лицензия берген ар бир ошо жерге барышат, сурашат. Анан тилекке каршы бизде ушу сверхприбыль дегенге салык салынбайт. Мындай түшүнүк биздин коррупционерлердин түшүнүгүнө да кирген эмес. Тескерисинче бул салыкты алып салышкан. Эгер ошол 2 сом 3 сомго көтөрүп, улуттук банк айткан чектен дагы ашепке кетишип, сатып, эрежени бузса, алардан түшкөн кирешени 80-90%ке чейин салык салыш керек. Андай салык бизде жок. Бул Кыргызстанда финансылык кыргыз өкмөтүндө, парламентте финансылык билим жок дегендикти түшүндүрөт. Валюта рыногун аны жөндөөнү түшүнбөйт дегенди билдирет. Булар өздөрүнчө эле бирин-бири чукуп, бирин-бири мактап, бирин-бири жамандап отургандан башканы билбегендиги ушундан да. Соңку 3 жылда доллардын сомго карата курсу дээрлик туруктуу 69-70 сомдун тегерегинде сакталып келген. Доллардын сомго карата курсунун эң жогорку чеги 2015 жылдын 25 ноябрында 78-80 сомго чейин жеткен. Бирок бул баа бир күнгө эле кармалып, эртеси улуттук банк интервенция жүргүзүү аркылуу доллардын баасы калыбына келген болчу.